Асылбек Жээнбеков Атамбаевди экинчи кудайым дечү Алга Кылычев. Асылбек Жээнбеков бир кезде Алмазбек Атамбаевди кудайындай көрчү. Бул тууралуу КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Алга Кылычев Супер ТВнын саясий коктейль берүүсүндө билдирди. Ал өз маегинде түрмөдө отурганда көргөн кыйноолору, Жээнбековдардын чыныгы жүзү, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Садыр Жапаровдун президент болушуна карата мамилеси тууралуу кеп курду. Андан тышкары өзү Асылбек Жээнбековдун коомдук кеңешчиси болуп турган кези тууралуу эскерди. Мен анын коомдук жардамчысы болдум. 2010 жылдан кийин элибиз тонолуп атканда элди кошуу негиздедим. ДНД деп койсок болот. Өзү башында жакшы, кол сунган киши болуп көрүнгөн. Эл үчүн иштеп жатасыз, рахмат десек, балдар, менде эки кудай бар. Биринчи кудайым жараткан Алла Таала болсо, экинчиси Алмазбек Шаршенович. Мага эмес, Алмазбек Шаршеновичке рахмат айткыла дечү. Жумасына бир жолу көрүшөсүң. Булардын ниеттери мындай экенин билген жокпуз да. Мен дагы өз күнөөмдү билем. Кыргыз элине трагедия болгон Сооронбай Жээнбековдун бийликке келишине салым кошконумду мойнума алам. Ал күнөөм үчүн кыргыз элимден кечирим сурайм, деди ал. Камчыбек Ташиев баштаган делегация чек ара маселесин өзбек делегациясы менен талкуулоду. Ташкент шаарында кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын сүйлөшүүсү башталды. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Кыргыз делегациясын Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, ал эми өзбек делегациясын Өзбекстан Республикасынын премьер-министри Абдулла Арипов жетектеген кеңешменин жүрүшүндө Кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын калган тилкелерин делимитациялоо маселеси талкууланат. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Өзбекстан Республикасына болгон мамлекеттик сапарынын учурунда эки өлкө башчысы өкмөттүк делегациялардын ишин активдештирүү тууралуу макулдашкан. Аларды жакын арада жыйынтыктоо пландаштырылууда. Айта кетсек, 22 мартта Ташиев баштаган атайын делегация Кыргыз-өзбек чек арасы боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн Ташкентке кеткен. Казакстан менен Өзбекстандан электр энергиясын алуу макулдашылды. Токтогул суу сактагычында суунун деңгээли кооптуу чекке жетти. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев айтты. Министр белгилегендей, электр энергиясын үзгүлтүккө учуратпоо үчүн коңшу өлкөлөрдөн алып келүү жана ички керектөөнү азайтуу каралган. Башында Токтогул суу сактагычында суунун деңгээли кооптуу чекке жетти деп айтканбыз. Азыр ошол чектен чыгарыш үчүн ар кандай чараларды көрүп жатабыз. Казакстан Өзбекстан менен сүйлөшүп 1 миллиард киловатт-саат электр энергиясын алууга макулдаштык. 1 мартта импорттоо башталып, бүгүнкү күндө эки өлкөдөн 120 миллион киловатт кирди. Муну алууда мурдагыдай эле товар алмашуу механизмин колдондук. Тагыраак айтканда 3 жылга карызга алдык. Бул аралыкта кайра товар түрүндө кайтарып беребиз. Сатып алган жокпуз, деди Турдубаев. Анын айтымында Токтогул КЭСинде былтыркы мезгилге салыштырмалуу суунун көлөмү 3 миллиард кубка аз. Биз жок дегенде былтыркынын ордун толтуруу үчүн быйыл 3 миллиард киловатт-саатка үнөмдөп же кошумча табышыбыз жана ички керектөөнү азайтышыбыз керек. Учурда аны аткаруунун иш планын карап жатабыз, деди министр. Мындан сырткары, министр Бишкек ТЭСинин электр энергиясын өндүрүүнү дагы 1 миллиард киловатт-саатка көбөйтүп, көлөмүн 2 миллиард 505 миллион киловаттка жеткирүү пландалып жатканын белгиледи. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 24 март элдик революция күнүнө карата кайрылуу жасады деп билдирет президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү. Төмөндө кайрылуу сөзү. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн март элдик революциясынын күнү. 2005 жылдын 24 мартындагы окуялар эгемен Кыргызстандын тарыхындагы эң орчундуу окуя катары эсте калды. Бийликке нааразы болгон жарандарыбыз ошол күнү өлкөнүн бардык булуң бурчунан агылып келип, Ордо калабыздын тургундары менен чогуу парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну, президенттин бийликтен кетүүсүн талап кылышты. Кыргыз элинин бул күнү революцияга белсенип чыгуусуна бир катар терс көрүнүштөр, атап айтканда адилетсиздик, бийлик менен мыйзамсыздыктын, үй бүлөлүк башкаруунун орнотулушу менен жеке кызыкчылыктын, мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору коюлушу себеп болду.
Кыргыз эли байыртадан эле эрки, күчтүү, кайраттуу, адилетсиздикке эгер моюн сунбаган эл. 30 жылдык эгемен жашоосунда өлкөбүз кандай гана окуяларды баштан кечирген жок. Саясий толкундоолор менен коронавирус пандемиясы, оор жоготуулар менен экономикалык кыйынчылыктар сыяктуу оорчулуктарга карабастан саясий эркиндикке жана демократияга умтулуу мүдөөсүн моюбай сактап келет. Урматтуу калайык журтум, биздин алдыбызда Кыргызстанды өнүккөн өлкөгө айландырууну максаты турат. Өлкөбүздө стабилдүүлүк үстөн болуп, мыйзамдар аткарылып турса, мамлекетибиз сөзсүз өнүгүү жолуна түшөт. Ал үчүн жарандарыбыз жапа-тырмак аракеттенип, алган багытыбыздан тайбайлы. Элибизде ар дайым биримдик, ынтымак, ырашкерлик, жергебизде тынчтык болсун. Шыкмаматов: Кыргызстан камбарата бир ГЭСин өз күчү менен кура албайт. Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов Кыргызстан камбарата бир ГЭСин өз күчү менен кура албай турганын билдирди. Бул тууралуу 23 мартта Азаттык радиосуна берген маегинде айтты. Анын айтымында камбарата бир ГЭСин курууда эгер Өзбекстан менен келишим түзүлсө, өзбек тарап капитал гана салат. Ал эми объектиге эл кылуу Кыргызстандын карамагында болот. Чынын айтканда, Кыргызстан өзү ГЭС курууга мүмкүнчүлүгү жок. Буга сөзсүз инвестор керек. Өзүбүз салабыз деген утопия. Мындай болсо дагы 10 жыл күтүү зарыл. Ошондой эле Шыкмаматов бул боюнча келишим түзүлө электигин, болгону чогуу куруу ниетин гана билдиришкенин кошумчалады. Булак, Марал ФМ, Чекиткей. Жарандык активист Тилекмат Кудайбергенов мурда көп жолу соттолгон кылмышкерлер менен бир камерада олтурат. Мындай жол менен ага психологиялык басым, кысым көрсөтүлүүдө. Бул тууралуу жактоочу Амантур Абрахманов билдирди. Мен бүгүн кардарымдын олтурган жери менен таанышып чыктым. Ден соолугу жакшы эле. Бирок Тилекмат Куреновду мурда бир нече жолу соттолгон, оор кылмышка шектелген адамдар менен чогуу бир камерага отургузуп коюшуптур. Мындай жол менен аны коркутуп бүркүтүү аракети болуп жатат. Ал өзүнүн өмүрүнө коркунуч туулуп жатканын билдирди. Куренов мурда кылмыш жообуна тартылган эмес. Демек, мыйзам боюнча аны өзүнчө камерага отургузуш керек болчу, деди жактоочу. Ошондой эле жактоочу Тилекмат Куренов ачкачылык акциясын токтоткондугун айтты. Учурда көз карандысыз эксперттерди жалдап, аны социалдык баракчаларга жазган постторун экспертизадан өткөрүү аракетин көрүп жаткандыгын айтты. Эске салсак, Тилекмат Куренов социалдык барактарга жазган посттору үчүн Свердлов райондук соту тарабынан 2 айга камакка алынган. Булак, Наждак, Чекиткей. Байдендин мурдагы жардамчысы Путинди арстанга салыштырды. Мурдагы Джо Байдендин экс-сенатор кызматкери Телеграм РТ телеканалына берген маегинде Владимир Путиндин Байдендин ага карата айткан катуу сөздөрүнө жасаган мамилесин жогору баалады. Буга чейин Байден ABC телеканалына берген маегинде Орусиянын президенти АКШдагы шайлоого кийлигишкендиги үчүн жооп берет деп убада кылган. Буга жооп катары Путин Байденге ден соолук каалады. Президент Путин, билесизби, арстан өзүн арстан деп айтууга милдеттүү эмес. Бул ачык эле көрүнүп турат. Мен жана башка көптөгөн америкалыктар анын реакциясын тынч жана салмактуу деп эсептедик. Бул чыныгы жеңилдик. Анткени биз жарандар Америка, Россия менен согуштун таптакыр кереги жок. Бул акылга сыйбаган нерсе жана үгүттөө, деди Рид. Рид Джо Байдендин сексуалдык жаңжалына дагы токтолду. Рид Байденге каршы зордуктоо боюнча 8 аялдын арызданганына карабастан, алардын окуялары жада калса маалымат каражаттарында да чагылдырылбастан ооздорун жаап жаткандыгын белгиледи. Анын пикири боюнча эми демократиялык партия Америкада зордуктоо маданиятын колдонууда. Өткөн жылы Рид Байденди зордуктоого айыптаган. Саясатчы өзүнө коюлган айыптарды жалган жалаа деп атап, аны четке каккан. Булак, Назар Ньюс, Чекиткей. UFC спорттук уюму Хабиб Нурмагомедовду бардык рейтингтеринен четтетти. UFC спорттук уюму орусиялык мушкер Хабиб Нурмагомедовду бардык рейтингтеринен четтетти. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Маалыматта жазылгандай, эми UFC спорттук уюмунун расмий сайтынын рейтингинен Нурмагомедовдун атын көрүү мүмкүн эмес. Буга чейин Хабиб Нурмагомедов карьерасын жыйынтыктаганын жар салган. Нурмагомедов категорияларына карабастан UFC спорттук уюмунун рейтингинде биринчи сабын ээлеп келген. Эми америкалык мушкер Джон Джонс алдыңкы саптан орун алды. Ал эми жеңил салмактагы титулдун башында Дастин Пори турат.
24 октябрда Нурмагомедов UFC турниринде америкалык Джастин Гейджини утуп, жеңил салмактагы титулун коргогон. Мушташтан кийин орусиялык мушкер өзүнүн карьерасын жыйынтыктаганын жарыялаган. Нурмагомедовдун айтымында ал апасына бул акыркы мушташ болот деп убада берген. Анткени апасы жанында атасы жок, беттеш өткөрүүсүн каалабаганы себеп болгон. Эске салсак, 2020 жылдын июль айында коронавирустан атасы жана машыктыруучусу Абдулманап Нурмагомедов каза болгон. Жалпысынан 32 жаштагы мушкер аралаш мушташ боюнча 29 беттеш өткөрүп, бир дагы жеңилүүгө учураган эмес. Булак Осмон Чекит Медиа.